Бишкек шаарында жаңы иш тартиби бекитилди. Бишкек шаарынын аймагында төмөнкү иш тартиби орнотулуп, эртеңден тарта күчүнө кирет. Алар коомдук транспорттор, троллейбус, автобус, маршруттук таксилер иш күндөрү эртең менен 7-ден 10-го чейин жана кечки 5-тен 9-га чейин иштеп, ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү толук токтотулат. Кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жайларына саат 8-ден кечки 20:00-го чейин иштөөгө уруксат берилди. Супермаркеттер, соода борборлору саат эртең мененки 7-ден кечки 19-га чейин иштейт. Бишкек шаарындагы базарлар күн сайын эртең мененки саат 6-дан кечки 5-ге чейин иштешет. Ал эми төмөнкү ишмердүүлүктөргө иштөөгө тыюу салынды. Алар велосипед ижарага берүү пункттары, балдар оюн аянтчалары менен батуттар жана башка көчөдө уруксатсыз соода жүргүзүү пункттары жана тейлөөнүн түрлөрү, тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтар жана башка оюн-зоок мекемелери кардарларынын санына карабастан иштетилбейт. Ачык акционердик коому Север Электро жана Бишкек водоканалга кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар оюн, зоо мекемелер, футбол аянтчалары жана оюн аянтчалары иштетилбейт. Парк, бульвар, борбордук аянт жана башка коомдук жайларга барууга да чектөө коюлду. Бул бекитилген тартип эртең 2-июлдан тарта күчүнө кирет.